Мынакей жүрөк кан тамыр оорусу боюнча эң сонун результат алган айым келип отурат. Өзүңүздү тааныштырып, жашыңыз канчада, кандай маселе менен келдиңиз эле, кандай результат алдыңыз, ошо боюнча айтып берсеңиз. Менин атым Калича, 69 жаштамын. Мен жүрөктөн ооруп, жүрөгүм өтө катуу ооруп келип, больницага барып, 4000 долларга стент койдурганмын. Бирок ошо операциядан кийин дагы жүрөгүм ачышып, адышкам көбөйүп, токтобой ооруй берип, ошо компанияны угуп, ушул жерге келдим. Кийин соолук издеп келдим, ушул жерден алып, ушу дарыларды алып, витамин А, плюс Б плюстарды алып, кардиомагны алып ичип, аябай жакшы результат алдым. Жакшы жүрдүм. Канча убакыт болду ичкениңизге? Мен ичкениме алып ичип азыр 2 жыл болду. 2 жыл жакшы жүрүп, мына эже бүгүн дагы кайталап ичип койгону келип отурат да офиске. Ошондо муну 3-чү жолу келип алып атасыз, э? 3-чү жолу. Демек, $600 менен жо маселени чечип алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Өзүңүз жакшы сездиңиз, э? Эже жакында эле Ташкентке барып келдим деп атасыз. Кыйналган жоксузбу? Барып, быйыл көп саякаттарга немеге бардым, курортторго бардым, жакшы жүрдүм, жакшы жүрөм да. Чоң рахмат, анда оорубаңыз. Ошол жүрөктөн кыйналып аткандарга эмне дейт элеңиз? Алар жүрөктөн кыйналгандар ойлонбой, кыйналбай ушу дарыларды алып ичип, жакшы болгула, Алла сага берсин ушу дарылардан. Жакшы экен, ойлонбой алып ичип. Чоң рахмат. Мына эл менен көп сүйлөшүп атабыз да. $10,000 чейин жүрөккө стент койдургандарга учураштык. Мен ошону айтат элем, $10,000 жаныңызга калат, жок дегенде бир $600 өзүңүзчө профилактика жасап коюңуз, ооруну күтүп отурбай. Кошуласызбы сөзүмө? Кошулам сөзүмө. Чоң рахмат. Жакшы болуп кеттиңиз. Жакшы болуңуз дайыма биз менен. Саякаттарга чогуу чыгалы.